Рахмат, Масалиев. Урматтуу кесиптештер, мына бир топ сын пикир айтылып атат процедура боюнча. Өкмөттүн мүчөсү бошогондо фракциядан эч кандай макулдук албай туруп, көпчүлүк болобу, азчылык болобу карабастан дайындоо бул эмненин белгиси. Бүгүнкү дагы бир кадам коалициялык көпчүлүк жок деген сөздүн. Өкмөт тоготпогон деген сөздүн. Америкада жүргөн лидер менен макулдашкан деген бул эмне деген сөз? Өкмөттүн мүчөсү болгону бир 15 болсо, аны макулдашканга убактысы жок болсо, бул биз депутаттардын арабыздагы көпчүлүктүн кереги жок деген. Бул күчтүн демонстрациясы деп койсок болот. Урматтуу кесиптештер, бул эми баары бир өкмөт күзгө чейин иштейт, күздө ким калат, ким жок, аны айта албайбыз да. Мен айткым келип атат бир пикиримде, убактымды чектеп, добуш берүү жолу менен, демократиялык жол менен сөз бербей койдуңар. Бир мисалды айтып кетейин. Жакында өкмөт башчысынын биринчи орун басары айтып атат. Аэропортту өкмөт башкара албайт, мамлекет башкара албайт деп. Ошондуктан башка инвесторго бергенибиз туура деп айтып атат. Мен эстетип коеюн деп атам. Мамлекет бул премьер эмес, вице-премьер эмес. Башкара албаса кызмат тапшырсын. Мамлекеттик мүлк фонду бар атайын. Башкаруу фонду бар. Алар иштей албаса, алар да кетсин кызматтан. Анан биз мамлекет деген бул туура эмес. Укугуңар жок анда айтканда. Жол жобосун издегиле. Балким менеджерди таап алып келгиле. Мына бизнес омбудсмендер мыйзамдан аттап койдуңар го. Ошондой жол менен бир менеджер тапкыла да. Жакшынакай $10.000 алган айлыкты $1.000 түшүрүп атасыңар, макул болуп атат. Ошондой менеджер тапкыла. Патриот менеджерди. Иштеп берет. Өзүңөрдү мамлекет менен тең барабар койбогула. Мен премьер-министр катары уруксат бересизби?